Karakol şahrında dal uşul Ibray Tumanov atındагы Karakol Mamлекеттик Музыкалык университетинде менен карындашым окуучу. Ал өзүнүн окуусунда өтө жакшы окуган, стипендиялар дагы алып турган. Бир күн эле ушул жерден жанагыдай музыкальный кылгыяк жоголду деп ушул окуу жайдын директору 45 000 сом сурап келген да. Же ордун таап кой. Ал ушул музыкальный училищанын ичинен жоголгон болот да. Эми ошону таап кел деп, ата-энесин 45 000 сом алып кел деп, кыйнап, урушуп, кыйкырып, ата-энесине айткан. Ата-энеси милиция кызматкерлери атайын ошого тиешелүү органдар таап беришин талап кылып арыз жазганда, кандайдыр бир себеп менен 1 сааттан кийин табылган болот. 24 май күнү кызым акыркы жолу келип ошо аспабын колдонгон. 25-26-сы ооруп келе албай калган, 27-си келип аспабын жоктугун аныктаган да. Классында калган, шкафтын ичине салчу ал кылгыякты. Келсе кылгыяк жок болуп чыкты. Анан силерге эмне болду мына директор? Кыскача. Арыз жазам деп мен директордун аты Тилегенов Курманбек. Арыз жазабыз деп мен сунуштасам, чара көрүшкөн жок. Эч кандай. Анан чара көрүлгөн жок. Келип ошо сүйлөшөбүз деп, видео көрөлү деп, биз уже заявление жазгандан кийин видео көрөлү деп келген күнү деген мени кызым экөөбүздү жанагынтип сөгүп саап, урушуп кубалап жиберген. Уккусу келбей сөздү. Арыз жаздыңар да? Биз арыз жаздык. Анан ошол эле күнү биз үйгө келсек, кайра артынан чалып, Өмүш деген агай чалып келбейсиңерби сүйлөшөлү. Сүйлөшкөн эмне? Тозма арыз жазып бер деппи? Аспапты жокко чыгарабыз, списание кылабыз. Анан встречный арыз жазгыла, жазасыңар деп ошентип сүйлөшөбүз деп чакырган. Анан мен бара алган эмесмин ал күнү. Эртеси деген саат 9-да барып агайга жолуктук, ошо Өмүш деген агайга жолуккандан кийин ал айтты, ошондой келгиле, сыр-бор кылбай эле, аспапты жокко чыгарып эле, жылдын аягына чейин списание кылып, анан сотко жеткен күнүдө эле силер төлөп каласыңар деп мага ошентип айтты. Мен макул болбой койдум, макул болгон жокмун. Эми милициялар издеп аткандан кийин издеп табышсын, мен деле ошо урдаган кишини көргүм келет деп ошентип айтып, аларга инструмент качан табылды эле? Канча убакыттан ошол силер арыз жазгандан канча күндөн кийин табылды? Арыз жазгандан кийин 1 жумадан кийин жата табылды. Анан бирок арыз жазгандан кийин алар бул училищенин мугалимдери андай деле эчтеке аракет деле кылышкан эмес. Бирок жанагынтип мен макулдугумду бербегенден кийин списанияга, ишти жапканга макулдугумду бербегенден кийин алар бат эле 1 сааттын ичинде эле аспап табылды деп бизди чакырып калышты. Каяка койчу эле музыкальный аппарат? Аспапты. Ошол жерге койчу элеңерби? Ошол жерден жоголуп атат, ушу. Табылганы каяктан табылып атат? Библиотекадан. Табылдыбы? Bu biblioteka koyup koyuptur. Ошоктон табылды. Болду да. Буга чейин 45 000 сом талап кылып келген да. Эгерде ал болсо, табылбаса, мынтип арыз жазылбаса, табылмак эмес да ал.
Ana буга чейин дагы Жоқ, аны ушундай учурлар болгонбу деген бизде шектенүү болот. Ким қойып Иә. Анда ороз деген ал емес, завхоз. Ошода завхоз. Завхоздун эмне тиешеси бар бияка? Завхоздун тиешеси жоқ. Мисалы үчүн, ал деген дежурный болуп отуруптур, тиг жерде, бирөөнүн ордуна. Анан инструменттерди бирөөлөр коюп кетти, тиг жерде. Анан ал дежурстводо кетээринде Вера Анатольевнага бул билетиги өткөрүп кетти. Анан унутуп калыптыр. Карабайсызбы? Бул камерадан эмне үчүн сразу каратып берген эмес ошондо? Билбейм анысын. Инструментти кайсы жерге коюп кетиптир дейсиз? Бул жерге койгондо вахтага. Вахтага. Анан вахтадан кетээрде ал инструментти кайда жиберерин билбей, бул билетикага кийип туруп анан кетип калыптыр. Ороз аба коюптурбу аяка? Жоқ, аны булар өткөрдү да. Коюп койду да, бул кыздар коюп койду да. А башка эч ким койбойт аяка. Ким коет? Мисалы үчүн буларга ар бирине инструменттер бекитилип берилген. Көрдүңбү? Анан өзүлөрү жооп берет. Өзүлөрү жооп берет. Музыкальный училищеден ошо камералар турса, карабаса эч ким көтөрүп кетип эмне болуп атат? Мисалы үчүн булар бекитип берсе да таңатча кайтарып тура албайт да булар. Ар бири мойнуна алган. Мен өзүм жооп берем деп, көрдүңбү? Ал кол коюлгандан кийин болду да. Ар бирине кол койдуруп туруп, ошол аспапты бересиң, Ответственность. Бирок кайтарган ким кайтарат биякты? Биякты мына биз кайтарабыз акыры. Кайтарган кишилер эмне үчүн жооп бербейт анда? Булар деген таңаткычакты ошол аспапты кол коюп берип коюп, биякта кайтарып отура албайт да өздөрү. Ошондо болот атпайбы суроонун баары? Жок, аны деген өткөрүп кетеби? Аны деген мен инструментимди бул класска коюп койдум деп кетиш керек да. Бул ошол эле класска коюп кетип атпайбы? Аны айтыш керек да бияка. Айтпаган себептен жоголуп атат азыр, Айтпаган себептен. мындай Ал класска койгон эмес, могуяка койгон. могул эле жерге койгон, Могу жерге койгон. Охрананын ичине койгон дагы, ал охранник кетээрде буяка өткөрүп кеткен, тигин ичинен жоголуп кетпесин деп. Бул билетеги. Андай болсо анда камераны көрсөк деген аныкталат турбайбы? Билет турбайсыз анда ким койгонун, ким качан эме алып чыкканын. Урматтуу тиешелүү органдар, биякта камера бар экен. Ороз завхоз тиг жерде дежурить этиптир. Ошо бияктын ошо директору ошо завхоздорду дагы эгерде ошентип мойнуңа албасаң сени жумуштан кетирем деп коркутуп ошондой айттырып атыптыр. Алар да бизге ошол тууралуу маалымат берди. Эгерде биз антип айтпай турган болсок, бизди жумуштан кетирген атат, айла жок, биз ушинтип айтып койгон атабыз деп. Бүт ушул жерде иштеген кишилердин баары ошондой кайра бизге тескери көргөзмө берип атат. Эгерде биз антпей турган болсок, бизди жумуштан кетирип, Ким ороз ошентип айтыптырбы? Бар биякта иштегендерин, ошого жанагыдай Биле албадым анысын. Анысын биле албайт экенмин. Анысын мен айта албайм. Мага мисалы үчүн мен мына түнкүсүн турам. Анан бүгүн киши жок болуп калган үчүн күндүздө туруп атам да. Ошол күндүз туруп аткан охранник каякта азыр? Ошо завхоз дейсизби, охранник дейсизби? Ал отпускада. Отпускага кетти. Качан кетип калды? Биринен баштап кеткен. Биринен баштап. Хорошо байке. Негизи каяка койду элесиз эме инструментти каяка коюп кетиптир? Инструментти класстын ичинен шкафка коюп кеткен болчу. Класстын ичинен, ошо шкафтын ичине коюп кеткен. Ошол жерден жоголуп атат, Сиз сураштырып көрдүңөрбү буга чейин дагы ушундай окуялар катталбаптырбы, дагы инструмент жоголуп акчаларын? Андай деле. Жок, андай окуя болгон жок. Мына мен 2 жыл болду. Андай бир инструмент жоголгонун уккан эмесмин. Бул деген карындашым өзү жакшы окуучу. Атайын эми ошол инструмент жоголгонуна байланыштуу сен эмне үчүн ушинтип арыз жазасың деп кайра күзгү сыноого калтырып коюп атат да, мына өчөшүпчү. Атайла өчөшүп бугачы. Андай болушу мүмкүн эмес. Мүмкүн эле, бул стипендиялуу окуган карындашым болчу. Стипендия алчу, высший стипендия алчу. Эми стипендияны жөн эле бере бербейт да. Мына мен бул кызымды тааныйт экем. Паскы үзбөй сабактан үзбөй келчү. Дайыма келип, ушу жерде окуп жүрчү. Мына мен билем, мен деле билесиң да. Мына
Кандай окучу элем өзүңүз? Окуганым мен айта албайм да. Бирок сабакка келип Mugallim emesмин да. Сабакка дайыма эле келчү эле? Сабакка келип жүргөнүн мен билем. Мен 2 күндө бир келем да. Ошо сиз келген учурларда дайыма эле көрчүсүз да. Ооба, көрүп калчумун. Көрүп калчумун. Бүгүн ошо жетекчиликтен эч ким жок турбайбы ошо толук маалымат ала алды Суббота, воскресенье иштебейт да. Понедельник келет экенбиз да. Понедельник келсеңер болот. Понедельник келип сураштыр, теришти. Табылганыңыз болгонсузбу? Эми Значит, бояққа қойып қойғанын Вера Анатольевна библиотекарша ұмытып қалған, же болмаса тияқ ұмытып қалған. Агай, бир ай такыр бул баарын сураштырды. Бүт мугалимдер бүт баары билчү. Қыздардан ешкім албаптыр? Бояққа ким қойып қойыптыр, ошоны сураштырдың ба? Ошону дагы эчким эчтеке деп айтып берген жок да. Бир айча иштеди да, иштебей биз дагы. Мугалимдеринен сураштырдың ба? 3-чү класстын мугалимдери бояққа қойып кетип калган. Эжей мында вообще эчтеке билбейм деп айткан да. Эжей дагы эчтеке билбейт экен. Ким алып буяққа қойып калганын? Бардыгы мугалимдер билбейбиз, көрбөйбүз деп жооп берген, бир ай издегенсиңер да. Ооба. Студенттер эч кимиси көргөн жокпуз деген. Мугалимдер дагы эч кимиси көрбөптүр. Анан инструмент өзү жок, смычок эле калыптыр да. Анан буяктан табылды. Анан бул жерден Арыз жазгандан кийин табылып атпайбы? арыз жазгандан кийин эле табылып атат. Району мага чалып ошо директор сураган. Ошол дежурствода вахтага эч ким инструмент койгон жок беле деп териштирип атканда ким койгону белгисиз болуп атат. Аны ороз бияка кирип коюптур деп эле ошентип атканда. Анан Качан айтты эле сизге? Ошентип. бир жума болуп калды го. Бир жума болуп калды. Ошентип айтканына, 2 күн мурун чалды эле, 3 күн мурун чалды эле, ошондой мага. Ошондой болуп калды. Анан бул библиотекага Жок, мындай болуп 3 инструмент кирип коюптур де, 3'tü де. Үчөө ушакта экенби? Же бирди де. Мен точно биле албай калдым да. 2 деп аткан. 2. Милициялар келип караганда 2 инструмент бар экен деп айткан. Ошо. Анда вахтага коюп коюптур дагы тиги киши завхоз. Буяка кирип коюптур. Анан ошону ким коюп койгону белгисиз болот. Бул камерадан эмне карабай атат ошол жетекчи бияктын директору? Ошол бизге да кызык болуп атат да. Камерасын бир күн кечке карады да. Ошол күнү келип кечке караган. Бияктын ата-энесине дагы такыр уруксат бербей коюптур да карагангачы. Жүрө чогуу карайлы ошол эле числону жазып койсок эле чыгат десе такыр каратпай коюптур. Билбейм анысын айта албайм. Эми аяка камерага жооп бере албайбыз да биз. Баарынан кызыгы мындай болуп атат да. Мени чакырышты. Келгиле сүйлөшөбүз. Сиз энесизби? Мен энеси болом. Мен келгиле сүйлөшөбүз деп чакырышты мени. Мен келип анан келгиле списание кылып, жокко чыгарайлы, арызыңарды алгыла, встречный жазгыла деп ошентип чакырышты да. Анан мен келип, жокто келгиле издейли. Аспап табылса жакшы болмок. Издейли милиция иштесин деп ошентсем, ошентип кеткенден кийин макул болбой алардын сунушуна мындай көнбөй кеткенден кийин 1 сааттан кийин эле табылды деп бизге кайра чалды да. Бизге ошо кызык болуп атат да, эмне үчүн ага чейин табылбаган аспап 1 сааттын ичинде эле мен макулдугумду бербегенден кийин табылып каларын кызык болуп атат да, ошо кызык болуп атат бизге. Сиз өзүңүз айтып атасыз, 2 саатка келип аттым. Вот видите, ошондой да, ошондой. Я завтра включу. Уберите, вон! Вот ушинтип атсаңыз, анан болору сөз. Еще и материтесь. Керек болсо эртең заявление жазам сизге, то, что вы меня материте. Директор башчысымен ушидесиз. Вы меня, родители, так материте. А как со студентами разговаривать? Я не знаю. Каркол шаарынын Убарай Туманов атындагы музыкалык окуу жайда ырдоо бөлүмү мугалимимин. Бул училище жөнүндө айтып кетсем, өзүм студент болгом. Анан консерваторияны бүтүрүп келип, кайра 2010 жылдан бери
былтырга чейин иштедим. Директорубуз болсо Курманбек Тилегенов жөнүндө айтсак, просто директорлукка туура келбейт деп ойлойм. Во-первых, характерлери өзүнүн, жеке ойлору, кагып силкип бирдеме болсо коркутуп, үркүтүп, убөлүү дейт сразу эле. Жаштар келсе 1 жыл иштедет, 1 жылдан кийин иштей элбейт экенсиң, мындай экенсиң, тиңдей экенсиң, ырдаганды билесиң, профессионал билбейт экенсиң деп колап коет. Анан көп ремонтко, тияк бияка акчалар бөлүнөт. Алар деле студенттерге бир бөлүмөнү инструменттерди эле, мисалы гитара, аккордеон ушул сыяктуу эмелер бүт бар эле эскилерин колдонуп жүрөт, же жок жетпейт комуздары. Дагы эмнесин айтсак, сааттарыбызды толук берилбейт акчалар. Мисалы деген штаттагылар, подхалимдери 2 ставка, 2,5 ставкадан иштейт, бизге окшогондор часовик болуп, колап коет, иштесең иште, иштебесең кой, окуучу жок болсо эмне кылалы деп коет. Билген жериңе барып барсам тиги бул дейт. Анан ушул тууралуу ушуну бир карап берип койгуңуздарды өтүнөбүз. Общежитиялар болсо жок, студенттердин общежитиялары эметилип кеткен дейт, менчиктешилип кеткен, сатылып кеткен дейт. Вот алардын баары ушул киши билет. Тилеген Курманбек. Мурда бар беле? Мурда да жок болчу. Ошол бүт баары кафе болуп кеткен. Азыр мына Торгоев көчөдөгү общежитиялардын баары кафе болуп алган. Алардын арендалары кайда кетип атат билбейм. Бул училищада деле өзүгө мугалимдерге класс жетпейт. Ошолорду дагы арендага берип коюшат. Английский же болбосо билеме бирдеме деп. Ошондой кыскасы бир текшерип бергизсеңиз.